Ысык көлдүн Барскоон айылында өз өмүрүнө кол салгандан кийин ооруканада көз жумган окуучу кыздын өлүмү боюнча дене тарбия мугалими кармалды. Бул тууралуу облустук соттон билдиришти. Маалыматка ылайык окутуучу 15 февралда колго түштү. Эскерте кетсек, каргашалуу окуя Барскоон айылында 5 февраль күнү болгон. 17 жашар кызды өмүрүнө кол салгандыгын дене тарбия мугалими көрүп калып, Жетегөз райондук ооруканасына жеткирген. Андан кийин Бишкектеги медициналык жайга которулган. Тилекке каршы өспүрүм 14 февралда каза болуп калды. Милиция өзүнө кол салууга жеткирген деген берене боюнча кылмыш ишин козгоп, экспертиза дайындалып, иликтөө амалдарын жүргүзүп жатат. Чүй облусунда жарандык некедеги жолдошун өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу милициядан билдиришти. Маалым болгондой 22 февралда милицияга Люксембург айылында 32 жаштагы жарандын жансыз денеси табылгандыгы боюнча билдирүү түшкөн. Аны кароо учурунда зордук, зомбулук менен өлтүрүүнүн белгилери чыккан. Райондук ички иштер бөлүмү адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөөнүн версиясы боюнча ошол күнү саат 2:30 чамасында үйүндө спирттик ичимдиктерин ичип отурушкан. Алардын ортосунда оозеки чыр-чатак чыгып, анын жүрүшүндө жаранды көкүрөк бөлүгүнөн ашкана бычагы менен жарадар кылган деп айтылат маалыматта. Натыйжада жаракатынан улам ошол жерде каза болгон. Ошол эле күнү 1998 туулган келин кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды жана тергөө амалдары уланып жатканы кошумчаланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы тургун өзгөчө ири өлчөмдүү банк затын жасап саткандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу КМК маалымдады. Анда Токтогул районундагы Буракан айылында жаран кошунасынын үйүндө кол өнөрчүлүк аркылуу гашиш жасоону уюштургандыгы аныкталган. Ал үй ээлеринин туруктуу жоктугунан пайдаланып, чогултулган марихуананы камдап, кийин сатуу үчүн ар кандай прекурсорлорду колдонуу менен гашиш жасагандыгы аныкталган. Жашаган жери боюнча өзүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары көрсөтүп, ал жердеги укук органдары менен бир нече жолу чыр-чатакка барган. Ошондой эле өзүнүн көмөкчү чарбасынын кызматкерлерин жапайы өскөн кара куурай чогултууга жана гашиш жасоого мажбурлаган. 12 февралда шектүүлөрдүн жашаган жери аныкталып, тинтүү жүргүзүлгөн. Анда 35 грамм банги каражаттарынын ири партиясын даярдоо үчүн жабдуулар табылгандыгы аныкталган. Учурда 2 тургун кармалып, УКМКнын тергөө абакчайына киргизилди. Жалал Абадтагы административдик имарат августта курулуп бүтөт. Бул тууралуу аталган облустагы президенттин өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык азыркы тапта имараттын 40% бүттү. Учурда имараттын чатырын жабууга даярдыктар көрүлүп жатат, ичи сырты монтаждалууда. Мындан сырткары айлана чөйрөнү жашылдандыруу аракеттери көрүлүп жатат. Жаңы мекеме 7 гектар жерди ээлеп, чакан жана чоң жыйындар залы, экспо борборлору камтылган. Имараттын алдына борбордук аянт жана эс алуу аллеясы курулат. Жумуштарды ушул жылдын август айында бүткөрүү пландалууда деп айтылат маалыматта. Эске салсак, облустук администрация мэриянын имаратын жана борбордук аянтты жаңыртууга 900 миллион сом сарпталары айтылган. Кыргызстан соңку 5 жылда Евразия экономикалык биримдигине колбаса экспортун көбөйттү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, улуттук реестрдеги эт жана колбаса өндүргөн 38 ишкананын 25-и Евразия экономикалык биримдигинин аймагында продукциясын сатууга уруксат алган. Кыргызстанда өндүрүлгөн колбаса негизинен Казакстанга, Россияга жана Өзбекстанга экспорттолору кошумчаланды.